2021-22 күз-кыш мезгили оор болоору болжолдонууда. Себеп электр энергиясынын дефицити. Ага бир катар факторлор таасирин тийгизүүдө. Колдонуучулардын санынын өсүшү, суунун аз топтолушу. Тиешелүү органдар электр энергиясынын тартыштыгын азайтуу боюнча чараларды көрүп жатат. Кар жаандын аз жааганы боюнча токтолуу кезинде усактагы ичинде суунун көлөмү төмөн болуп кеткен. Ошонун негизинде азыр биздин компания жалпы кыргызстандыктарды электр энергиясын үнөмдөгө чакырып жатат да. Мунун себеби электр энергиясын үнөмдөсөк күз-кыш мезгилинде проблемалар болушу мүмкүн да, кыш мезгилинде өткөндө. Негизги көрүлүп жаткан чара электр энергиясын Казакстан менен Өзбекстандан импорттоо. 2021 жылдын март айынан келерки жылдын ошол мезгилине чейин 1 миллиард 650 миллион киловатт саат алынат. 2021 жылдын жай айларында 550 миллион киловатт саат 3 этап менен кайтарылып берилет. Ошол эле энергияны биз 3 жылга бөлүп туруп, 3 жыл ичинде кайра кайтарып беребиз да. Ошондо быйылкы 21-22 келе жаткан күз-кыш мезгилдеринде бизде 1 миллиард 100 миллион киловатт саат электр энергия кошумча болот да, жардам болот десек болот. Үнөмдүү колдоно берсе бизде азыр баягы тарих саясат ушундай болуп атат, дефицит жаралып атат да, баягы чыгымдарды чогулган акча жаппайт. Ошон үчүн бул дефицит көбөйөт дагы, электр энергияны баягы калыбына кармап оңдоп турганга мүмкүнчүлүк азайып, барган сайын авариялар көбөйүп, биз ушу катуу бир үзгүлтүктөргө учурап, абал мындан дагы кыйындап кетиши мүмкүн да. Электр бөлүштүрүүчү энергетикалык компаниялар менен жарыкты дүңүнөн сатуучулар тарабынан керектөөнү кескин чектөө боюнча дагы аракеттер көрүлүүдө. Адистер мындай кадамды колдошот. Тилекке каршы электр энергиясын көрсөтүлгөн лимиттен ашырбоо керектигин эске алган абоненттер саналуу. Күндүз да, түндөс дагы керек эмес жерде колдоно берсең, эч кандай нерсе жетиштүү болбойт. Ошондуктан электр энергетикада дагы ушул проблема такай турат да. Мен мына ушул системада 46 жыл иштедим. Бул дефициттин пайда болушу эмнеден пайда болду? Биздин кубаттуулуктар, ГЭСтин кубаттуулуктары жана линиянын кубаттуулуктары, подстанциянын кубаттуулуктары жетиштүү. Бизге жетпеген суу болуп эсептелет да. Жарандар бул көйгөйгө олуттуу мамиле жасап, электр энергиясын колдонуу маселесине бардык жоопкерчилик менен кароого чакырышууда адистер. Электр энергиясынын жетишсиздиги көйгөйлөрүн чечүү үчүн тез арада ГЭСтерди куруу процессин баштоо керек жана бул маселени экинчи планга коюуга болбойт дешет энергетиктер. Экономить этиш жолдорун карашыбыз керек. Ошонун экономить эткенде кайсы ГЭСтерди иштетсек, ошол суун экономить этип калабыз. Водохранилищедеги суун токтолду. Кайсы ГЭСтерди иштетпесек, экономить болот, суу болот. Шулардын бардыгын отработать этип, ушундай чоң мероприятие түзүп, бүткүл элди мобилизовать этпесек, бизге өтө кыйын маселе болуп калышы мүмкүн. Энергияны үнөмдөө үчүн адистер жарандарга жарыкты жана электр шаймандарын негизсиз күйгүзбөөгө, ысытуучу лампаларды колдонуудан баш тартууга жана жылытуунун башка булактарына өтүүгө кеңеш беришет. Бактыгүл Султанбек кызы, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.